Russia has almost swallowed Belarus. It is obviously threatening Kazakhstan and other Baltic states. Орусия Казакстан менен Балтика өлкөлөрүн коркутууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Казакстан орус агрессиясынын таасири алдында экенин айтты. Ар бир 10 жылда Орусия жаңы согушту баштайт, Молдова менен Грузиянын айрым жерлери оккупацияланган бойдон калууда. Сирияны урандык айлантты, Орусия Беларусту дээрлик жутуп бүттү. Бул ачык эле Казакстан менен Балтика өлкөлөрүнө коркунуч туудурат, деди Зеленский Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында. Украина президенти Орусиянын өзөктүк куралга ээ болууга укугу жок экенин билдирди. 20-кылым бүткүл дүйнөгө өзөктүк куралды колдонуудан алыс болууга, аны жайылтпоого жана аны менен коркутпоого үйрөттү, деди Украин лидери. Зеленский азык-түлүк коопсуздугуна да токтолуп, Орусия Украин портторун бөгүп алганын, Днепр учкусуз учактардын бутасы бойдон калып жатканын белгиледи. Зеленскийдин айтымында Москва башкаларды оккупацияланган Украина аймактарын Орусиянын бир бөлүк катары таанууга мажбурлоо үчүн азык-түлүк каатчылыгын курал катары колдонууда. Ушул эле учурда Зеленский дандан триллер жасап жатат деп айрым Европа өлкөлөрүндө сынга алды. Алар өздөрүнүн ролун аткарып жаткандай сезилиши мүмкүн. Бирок чындыгында алар Москва актёрунун сахнасын даярдоого жардам берип жатышат деген Зеленский бул кайсы мамлекеттер экенин айткан жок. Мындан тышкары Зеленский Орусияны 10 миңдеген украиналык балдарды уурдап кетти деп дагы бир жолу айыптады. Украинанын президенти эл аралык кылмыш соту балдарды оккупацияланган аймактарга мыйзамсыз ташыган деген шек менен Орусиянын президенти Владимир Путинди камакка алуу боюнча ордер бергенин эске салды. Each decade, Russia starts a new war. Parts of Moldova and Georgia remain occupied. Russia turned Syria into ruins. And if not Russia, the chemical weapons would have never been used there in Syria. Russia has almost swallowed Belarus. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу, дасыккан айдоочу Байел мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Russia has almost swallowed Belarus. It is obviously threatening Kazakhstan and other Baltic states. Америка Кошмо Штаты Москва менен сүйлөшүүгө салынган тыюуну алса болот. Лавров Украина жөнүндө. Москва Украина менен сүйлөшүүдөн баш тартпайт. Бул тууралуу Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин жетекчиси Сергей Лавров айтканын РИА Новости жазды. Ал Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Украина боюнча жыйында сүйлөгөн. Сүйлөшүүлөргө келе турган болсок, биз алардан баш тартпайбыз. Бул боюнча президент Путин көп жолу айткан, жакында да сөз кылды, деген Лавров. Ал Америка Кошмо Штаттын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкенге кайрылып, каалоо болсо, бул жасала турган нерсе экенин белгилеген. Эгерде Америка Кошмо Штаты буга кызыктар болсо, Зеленскийге ал тыюу салган декретти жокко чыгарып кой деп буйрук берип коюш кыйын деле эмес, деп кошумчалаган россиялык министр. Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо. Указ это, или декрет, как у них называется. Пусть отменят. Как для начала, первый шаг. Теперь в целом с чем связано. Ну, на мой взгляд, и мне, и многим другим понятно. Вот Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Путин кайсы учурда Украина менен сүйлөшүү башталарын айтты. Эгерде Украина сүйлөшүүгө даяр болсо, анда Владимир Зеленскийдин сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салган жарлыгы жокко чыгышы керек. Бул тууралуу Россиянын президенти Владимир Путин билдирди. Эгерде Америка Кошмо Штаты Украина сүйлөшүүгө даяр деп эсептесе, анда Владимир Зеленскийдин сүйлөшүү жүргүзбөө тууралуу жарлыгын жокко чыгартышы керек. Зеленский өзүнө жана башкаларга сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салган, деди Путин. Анын айтымында Украинанын чабуулун майнап чыкпагандан
улам улам сүйлөшүүгө келүү тууралуу сөздөр жаралууда. Украина чоң жоготууга учурап жатат деген Путин Украина аскердик ресурсун толуктоо үчүн сүйлөшүүгө барышы мүмкүн экенин эскертти. Ошондой эле эгерде Украина чын эле сүйлөшүүнү кааласа, анда ачык эле сүйлөшүп баштоого чакырышы керек экенин белгиледи. Буга чейин Америка Кошмо Штаттын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украина сүйлөшүүгө даяр экенин жана Путин диалогго даяр болгондо сүйлөшүүнү жанданта турганын билдирген. Ошол эле учурда Путин сүйлөшүүнү баштоого кызыктар экенин тастыктаган, белгилер жок болуп жатканын айткан. Россия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүү өткөн жылы майда токтогон. Октябрь айында Владимир Зеленский Россиянын башында Владимир Путин турганда сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салган жарлык чыгарган. Ошондой эле ушул жылдын май айында Зеленский Россия Украинанын аймагынан аскерлерин чыгармайынча сүйлөшүү башталбай турганын айткан. Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо. Указ это, или декрет, как у них называется, пусть отменят. Как для начала, первый шаг. Теперь в целом с чем связано? Ну, на мой взгляд, и мне, и многим другим понятно. Вот Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Ну, сейчас не будем говорить провал, не провал, но нет результатов. Потери есть большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек. Вот. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Да. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые их кидают в этом контрнаступлении. Как будто это вообще не их люди. Это, честно говоря, так. Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно. А вы с ними созваниваетесь? Ну, постоянно. Вот. Но потери большие. Там, по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов уже почти 18 тысяч и так далее. Значит, поэтому складывается впечатление, что они вот хотят, как их толкают, их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать, а потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать, ну вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоров. И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность, значит, своих вооруженных сил. Вот такая тактика, ну, возможно, во всяком случае, это один из вариантов. Повторяю, если это искреннее желание добиться чего-то в ходе переговорного процесса, ну тогда пусть делают это. Что же Блинкен-то? Пускай украинцы сами об этом скажут, указ отменяют, о котором я сказал, или декрет. И заявят. Вот, конечно, публично сказали, что мне не будут вести переговоры. Ну, пусть теперь скажут публично, что хотят. Не вижу я здесь ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон, имиджевые потери. Yeah.